Биздин тема Кыргызстандын кен байлыктары. Кыргызстан бул тоолуу өлкө. Кыргызстан аймагы кен байлыктарга абдан бай. Алар негизинен Кыргызстандын кен байлыктары негизинен бир нечеге бөлүнөт экен. Алар кен байлыктарды карап көрсөк, күйүүчү заттар, металлдар, металл эместер, жер астындагы суулар, дары баткак кендер болуп бөлүнөт экен. Азыр күйүүчү заттарды карап көрөбүз. Күйүүчү заттарга эмнелер кирет экен? Күйүүчү заттардан көмүр, күйүүчү сланец, чымкөң, же болбосо муну торф дейбиз. Торф, газ жана нефть кендери. Көмүрдүн бул биринчи азыр көмүрдү карай турган болсок, көмүрдүн геологиялык запасы боюнча Кыргызстан Орто Азиядагы алдыңкы орундарда ээлейт да. Көмүр кендери негизинен мезозой заманынын башталышынан пайда болуп, баардыгы 30дан ашуун кен табылган. Алардын көбү, мына бул жерде картаны карай турган болсок, алардын көбү Өзгөн көмүр бассейнинде. Өзгөн көмүр бассейни менен Кабак көмүр бассейнинде жана Ысык көлдүн көмүрлүү райондорунда топтолгон. Мындагы көмүр таш көмүр жана күрөң көмүр болуп эки түргө бөлүнөт экен. Демек көмүр өзүнүн ичинен дагы экиге бөлүнөт экен. Көмүр Кыргызстанда эки түрдө алынат экен. Биринчиси таш көмүр жана күрөң көмүр болуп. Күрөң көмүр. Мындагы таш көмүрдүн запасы көбүрөөк экен да. Азыркы учурда түштүк Кыргызстанда Сүлүктүдө, Апшыр, Алмалык, Көк Жаңгакта, таш көмүрдө жана башка жерде бар экен. Түндүк Кыргызстанда болсо Кара Кече, Жыргалаң, Мен-Куш кендери. Көмүр казып алынат экен. Республиканын көмүр менен камсыз кылып турган Кыргызстандагы көмүрдүн геологиялык жалпы запасы бул 28 миллиард 317 миллион экен. Запасы бар экен. Бул абдан көп. Ал эми нефть жана газ кендери республиканын түштүгүндө жайгашып, Фергана нефть газ аймагын түзөт экен. Бул Фергана нефть газ аймагын түзөт экен. Алар мезозой, кайнозойдун чөкмөтүктөрүндө топтолгон. Мындагы эң негизгиси бул Майлысай, Чыгыш Избаскен, Чаңгырташ, Каражыгач нефть кендери бар. Ошондой эле Избаскен, Майлы суу, Түндүк Кыргызстан нефть кендери газдары бар экен. Күйүүчү сланецтердин запасы бир гана Өзгөн таш көмүр бассейниндеги Каргаша кенинде белгилүү экен. Өзгөндө. Анын жалпы запасы 60 миллион тонна экен. Демек, күйүүчү сланецдин запасы 65 миллион тонна экен. Бирок азырынча казылбайт экен. Чымкөң жаткан жерлер Кыргызстан аймагынын 0,2% ээлейт экен да. Чымкөң 0,2% ээлейт. Алар негизинен нарын, чүй, Жыргалаң сууларынын жана алардын куймаларынын жайылмаларынын дарсаздарга туура келет экен да. Мына Жыргалаң Нореки бассейнинде дагы бул Чымкөңдүн запастары бар экен. Металлдардан карай турган болсок, Кыргызстанда металлдардан негизинен темир,
кездешет экен. Жез, коргошун, цинк, молибден, боксит, висмут, сымап, сурма, алтын жана калайдын кендери бар экен. Калайдын кендери бар. Алардын ичинен полиметалл, сейрек металлдардын, ошондой эле сымап, сурма, калай жана баалуу металлдардын кендери өнөр жайлык мааниге ээ экен да. Темир рудалары негизинен Нарын дарыясынын баш жагындагы Жетим кырка тоосунда, бул жерде. Түштүк каптан жайгашкан. Жез рудалары республиканын дээрлик баардык жерлеринде учурайт экен. Айрыкча Ортоңку Теңир тоонун Чаткал Курама бүктөлүү аймагында, Чаткал Курама бүктөмө аймагында, Чаткал зонасында топтолгон экен. Коргошун цинк рудалары Кыргызстандын дээрлик баардык жеринде кезигет. Өзгөчө Түндүк Кыргызстанда кеңири таралган. Бул Борду, Темир, Ак көл, Арсы, Борду, Түндүк Кыргызстандын жээгинде кеңири таралган экен. Түштүк Ферганадан болсо Майлы суу, Кызыл Кыя жана таш көмүр кендеринин аймагынан табылган экен. Висмут рудалары Каштек тоосунда, Таласала тоосунда, Жез, бул Таласала тоосунда Жез, Висмут кендери кезигишет экен. Өнөр жайлык маанидеги сымап, Айдаркен, Чоңкой, Чаабай жана Сурма Кадамжай, Терексай рудаларын негизинен Түштүк Кыргызстанда жайгашкан экен да. Кыргызстандын сурмасы сапаты боюнча дүйнөлүк эталон катары эсептелинет экен. Кыргызстандын аймагында ошондой эле алтын кендери байыркы мезгилден белгилүү экен. Казуу иштеринин издери бул Сандыкта, Акташта, Курган жайлоо сыяктуу тоолордо казылып алынган экен да. Кийинки иликтөөлөрдүн негизинде Кыргызстандын кен байлыктарынын ичинен алтын алдыңкы орунда экени айкын болду. Алтындын кендери, ири кендери жетегүздөгү бул Кумтөр кени, Макмал тогустородогу Макмал кени, Жер үй Таласта, Солтон Сары нарында Талды булак жана башка көптөгөн алтындын запастары бар экен. Калай кендери болсо Кыргыз ала тоосунун батыш, күнгөй ала тоонун ортуңку бөлүктөрүндө Чаткал Курама тоолорунда кездешет экен. Дагы эле мына Чаткал Курама тоолорунда. Ал эми металл эместерге Кыргызстан аймагында ошондой эле бул марганец, хром, титан, ванадий, вольфрам, ишек, кобальт, тантал, күмүш, майда кенчелери да белгилүү экен. Кыргызстан аймагы металл эмес кендерге өтө бай экен. Аларга кооздук таштар Акиташ теги, мрамор, гранит, гипс жана табигый курулуш материалдары болгон чопо, кум, туз, тальк, күкүрттүү кылчыдан кезигет экен. Кыргызстанда таш туздун запасы бул же болбосо жайгашкан жери Кочкордогу чоң туз, Желди суу, Шамшыкал бул мына Орок жердеги Шамшыкал. Бир нече кендер бар экен. Ал эми Кыргызстандын аймагы ошондой эле жанагындай тузсуз таза сууга бай экен да. Демек,
Кыргызстандын аймагы тузсуз таза сууга бай экен. Таза сууга бай экен. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында дары баткактык мааниси бар көптөгөн гендер жайгашкан экен. Алар негизинен Ысык көлдүн чыгыш жээгинде, Ысык Атада, Жалал Абадта, мына ушул жерлерде баткак кендери бар экен дагы. Алар азыркы кезде рекреациялык чарбада кеңири колдонулат экен. Мына бүгүн биз балдар Кыргызстандын кен байлыктары боюнча кыскача маалымат алдык.